60 günü jol жүрсө арыбаган боз тулпар, 70 günü жол жүрсө желибеген боз тулпар, Шырдакбектин багына жаралып калган боз тулпар, жал куйругу жайылган, жалпы кыргыз элине кайыптан издеп табылган. Бул Шырдакбек эмес, жалпы кыргыз элине деп атат. Себеби ошол боз жорго келгенден кийин дагы Шырдакбекке дагы андан ары кут көбүрөөк келип, анан ошонун аркасы менен кыргыз эли жанагындай жакшы турмушка жетип атат да. Ошон үчүн айтып атат да, жал куйругу жайылган, жалпы кыргыз элине кайыптан издеп табылган дейт. Бабаларыбыз эмне деп атат? Бул боз жорго жалпы кыргыз элине таандык деп атпайбы? Туу чунактан жалгашкан, туягын жерге какпаган, туягы жерге тийбеген деген сөз. Туягы учкан деген сөзбү? Туягы жерге тийбесе учту да анда. Туягын жерге какпаган Турманбет ат сынчы боз тулпарды таптаган боз жорго деп күү чертип деп атат. Демек, кандай бир деңгээлде ошол Турманбет деген саяпкер ошол боз жорго деген күүнүн башын биринчи автору ошо деп айтсак болот да. Андан мурда боз жорго болбосо күү андан мурда жаралбайт да. Демек, күүнүн тарыхы 17-кылымдын башынан аягынан баштап келип атат. Комузчулар мактаган дейт. Бул күүнү бүт калың кыргыз эли четкен да. Жылкы жаныбарга сый, урмат, ызаатын билдирген да кыргыз. Калбыр өпкө жез канат артык туулган боз тулпар деп атат да. Калбыр өпкө жез канат дегенден кийин канаты бар деген сөз да, туурабы? Эми ушул жерде жанагы Кудай берген манап Ак-Талаада өткөн. Совет доорунда саясатта аны сен элди жегенсиң тиги деп комсомол жыйын өткөрүп, элден көчүрүп, бөлүп, ак боз үйлөрүн баарын тартып алып, кара алачык менен Нарын дарыянын боюна кемпир менен бөлүп койгон. Ушундай кордукту көргөн киши да. А бул чоң комузчу болгон. Өтө чоң комузчу болгон. Карамолдо Орозов сабак алып, алгачкы комуз күүлөрүн ошо кишиден үйрөнгөн да. Мына бул күү идеологияга ылайык, мисалы сиз Совет дооруна барып, Шырдакбектин боз жоргосун жазам деп барсаңыз, айтат, Шырдакбек кам болгон да бул. Душман дейт да. Душман да бул. Мындай класстык, тайпалык душман бул. Сен да, значит, душман экенсиң. Сен ошону даңазалайсыңбы? Темикке сени камаш керек дейт да, туурабы? Ошого карабай эптеп-септеп күндүн өзөктүү кайрыктарын сактап коюп, келечек муундарга калтырып койгонуна шүгүрдешибиз керек да. А болбосо, сиз билесиз, Көкөтайдын ашын орус тилинен которду да. 52-жылы. Ошондо которгон адамдар баары камалып кетти. Москвадан мындай кабар келген экен да, бу кандай силер ысырапкорчулукту даңазалайсыңар, өзүңөрдүн бабаларыңарды Байманап доорун эмне сагынып калдыңарбы силер ошончо? Анын сөз кылып эмне кереги бар? Анын которуп эмне кылып кереги бар? Бул саясий чоң ката, силер саясий душмансыңар дегенге чейин барды да. Ошон үчүн соту жок эле Ташим Байжиев. Ташим Байжиев камалды. Саманчин камалды. Анан кийин Зияшбектенов камалды. Зияшбектенов камалды, анан Нанаев да камалды да. Касымкул Нанаев. Көрдүңүзбү? Камалып кетти да. Жөн эле ошону. Эгерде Шырдакбектин боз жоргосун тарыхы менен даңазалап, толук чертсеңиз, сиз сөзсүз КГБнын зынданына барып орун алып отурасыз. Бул жерде дагы Шырдакбектин өзүнүн тарыхын жашырып, анан боз жоргосун гана чыгарган. Эң мурда энди элде калсын деп да. Бирок боз жорго аркылуу акырын баары бир ушундай боз жоргонун ээси ким деп ал Шырдакбекке баары бир келе турган. Тарыхтын табышмактуу тагдыры таң калтырат да. Себеби бүгүн аз болсо дагы элибиз боз жоргонун кабары бар. Себеби күү чертилип калып атат да. Кан Шырдактын өзүнүн кабары жок кесе болуп калды да. Мындайда сиздин минген машинеңиздин аты калат дагы сиздин атыңыз
көлөкөдө калганы бул кандай тарыхта болот экен да ушундай. Каншырда кандай улуу хан болгон, сыймыктана турган хан болгон, үлгүлүү хан болгон, эл башкарган адам, кыргызга өчпөс из калтырган, Жапон менен барып алака жүргүзүп, куралап келип, калмактардан боштондук алып, калмактардан албаны алган эмне деген эрдик, туурабы? Ошон менен тажик, татар, шибе, солондорду баккан. Айланасындагы элдин баарын баккан. Баккан. Эмне деген ошон үчүн түшүнүктүү. Эмне үчүн эл оозунда мына Шыракбектин боз жоргосу деген Шырдакбек сөз калган. Эми чала була билген, бул эл башкарган баатыр болгон деп. Бирок Шырдакбектин боз жоргосу чын эле ошол татыкта кала турган татыктуу тулпар экен да. Мына Тоолок молдодо, Үсейин ажыда маалымат мындай да. Бул боз жоргону бүт коңшу элдер кандар сурайт экен. Сураганда дагы калмак да сурайт экен, казак туугандар да сурайт экен. Анан эмне беребиз деп айткан. Тогузтап тогуз. Тогузду мал эмес, тогузду билесиз. Ооба. Тогуздан тогузду беребиз дептир. Элестетип көрүңүз, 81 туяк болобу? 81 баш болот ошондой, 100 алтын жамбы, үстүнө 9 сулуу кыз беребиз деген экен. Бирок ошону менен катар эле булар уурдаганга да аракет кылышкан да. Эми ал убакта мындай малды аябай көздүн карегиндей сактаган. Жанагы Кымызай сулуу минип баратканда да жигиттер токтотуп алып, муну кайда минип барасың эме дегенде, мен тиги Шырдактын өзүнөн уруксат алдым дегенде ишенбей барып Шырдактан сурашып атышат да. Анан кой берип коюп атат, мейли деп. Карабайсызбы, эми кыргызда bir söz var, koynunda жаткан катын жоодой деп кээде айтат го ушунда. Чын айтканда салт боюнча баатырдын тулпарын аялга мингизбейт. Ырым аялга мингизбейт. Аны айткан. Шырдакбекке айткан, саяпкерлер, кеңешчилер айткан. Бирок тигинин көңүлүн кыя албай, эми минсе бир жолу минип койсун дегенде. Бирок кыргыз бекер эмес да жанагындай аял кишиге мингизбейт деген ырым да бул. Чоң ырым да. Аягы бир топ начар болбоду, Тоолок молдонун айтуусу боюнча калмактар сууду жаап коюп, анан чеп, суу жок. Аргасынан 10 күндөн кийин дарбазаны ачып, жер астындагы түтүктөрдү саман сала берген, анан суу менен саман барып, анан тигини тыгыла берип туруп, анан суу барбай калды. Айла жок, хан Шырдак колуна түшүп калмактарынан алтынын каякта катып койгонсуң деп, ошо менен калмактын колунан ажал табат да. Бул Тоолок молдонун варианты боюнча. Үсейин ажыныкы бир аз бөлөгүрөөк. Төлөк Аксакалдыкы бөлөгүрөөк. Төлөк Аксакалдыкы боюнча боз жорго качып келет. Ошондо жарадар болуп калмак менен согушта ууланган найзанын учу тийип, 3 айдын ичинде уу деген уу экен, эти ырбап ошентип, анан кийин боз жорго келгенде хан Шырдактын моюн жыттап кадимкидей деп жазылып турат. Ал эми Үсейин ажынын айтканы менин оюмча ушул туура эле болуш керек. Калмактын башында Шыгай хан турган ал. Анан күлүк келгенден кийин боз жорго таң берип, Кымызайды билесиздер да, жанагы эки бутун эки төөгө байлап коюп туруп айдап жиберген. Анан кийин айткан экен, элчилеринен Шырдакбекке баа берип, ошого мындай сый урмат менен мамиле кылып, эми кеткен кекти кууп, курулай намыстын артынан жүрүп, элибизди дагы кыйнап калдык, мындан кийин тынч жүрөлүк деп, элчилери аркылуу боз жоргону жетелетип хан Шырдакка берип жиберет кайта. Үсейин ажынын айткан санжырасында жазган. Хан Шырдак ошол 3 айдын ичинде жанагындай орнайынан өлөт. Муну дагы себеби аягы эмне болду деген сөз көрөрмандарда туулуп калышы мүмкүн да. Мындай вариант, тигиндей вариант, бирок аны да элге айтып коелук, толук маалымат бериш үчүн.